Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн плечелопаточный периартрит жана синдром замороженной плечи. Башкача айтканда, желке муунунун артрити жана артрозу жөнүндө сөз болот. Желке муунунун артрити жана артрозу бул кандай түрдө белгилеп, байкап, үй шартында белгилесек болот. Диагностика түрүндө бул желке мууну негизинен толугу менен айланып туруу зарыл. Эң негизгиси, эгер 180 градуска алдыга көтөрүү бул норма эсептелинет. Эгерде ушул алдыга көтөргөндө кандайдыр бир кыйынчылык пайда болуп, желке муунунун айланасында бир оору болсо, бул плечелопаточный периартрит деп эсептелинет. Жана эле жан жагындагы бул деле 180 градуска чейин көтөрүлүү керек. Эгерде кандайдыр бир ушул кыймылдарды аткарып жатканда оору пайда болуп, колуңуз жогору көтөрүлбөй аткан болсо, бул артрит жана артроз белгилери болуп эсептелинет. Жана ошондой эле желке муунунун айланасындагы булчуңдарынын үй шартында диагностика. Эгерде бул жерде кандайдыр бир оорулар болсо, ошол эле арткы далыда оорулар болсо, кармаганда оорулар болсо, бул да кандайдыр бир желке муунунун воспалениясы болуп эсептелинет. Ошол эле желке муунунун артрити жана артрозуна үй шартында кандай көнүгүүлөр жасоону мен көрсөтүп берем. Плечелопаточный периартрит жана синдром замороженной плечиде же муун оорусунда колду өйдөгө көтөрүү бир аз кыйынчылык менен аткарылган болсо, биз үй шартындагы көнүгүүнү биринчиден ылдыйкы жактан жасай баштайбыз. Бул ошол эле желкенин айланасындагы булчуңдарды толугу менен иштөөш үчүн бул үй шартындагы көнүгүүлөрдү жасасак болот. Ушул эле көнүгүүнү желкенин арткы жагындагы булчуңдар толугу менен иштеп, кан айлануусун жакшыртат. Ушул эле көнүгүүнү 20-25 чейин жасайбыз. Акырындап колуңуздун көтөргөндө бир аз көтөрүлө баштаганда ушул эле резинканы өйдөдөн жасай баштайбыз. Себеп дегенде желке муунунун акыркы точкасына чейин жеткирүүгө аракет кылабыз. Бул көнүгүүнү дагы 15-20 жолу жасайбыз. Дем алууну унутпайбыз. Өзүбүзгө тартканда дем чыгарабыз. Ха деген үн чыгуу зарыл. Желке муунунун өйдөңкү трапеция мышцаларына иштөө үчүн кийинки көнүгүүнү жасайбыз. Ха, желке толугу менен чыканагыбыз өйдө көтөрүлүү зарыл. Жана алаканыбызды билектин арт жагыны жүз жагыбызга келтиребиз. Ар бир көнүгүү, көрсөтүп жаткан көнүгүүлөрдү 15-20 жолу жасаганы аракет кылабыз. Дем алууну унутпайбыз. Желке мууну жана эле ошол колдун 160-150 градустан өйдө боло баштаганда көнүгүүлөрдү бир аз усложнять этип, кийинки көнүгүүнү жасайбыз. 130, 140, 150 градустан жогорулап калган учурда, колубуздун оорусу азайган учурда кийинки көнүгүүгө өтө баштайбыз. Бул көнүгүүнү деле 15-20 жолу чарчаганга чейин жасайбыз. Кийинки көнүгүүбүз жана көрсөткөн көнүгүүгө бир аз окшош келет да, бул жерде ушул эле таякты ээлигибизге келтиргени аракет кылабыз. Бул дагы омуртка айланасындагы булчуңдар, ошондой эле желке муунунун айланасындагы булчуңдар толук менен иштейт.
Бул көнүгүүлөр негизинен баары 15-20 жолу жасалат. Кайрадан бир да кайталасак болот. Бул көнүгүүлөрдүн пайдасын 10 күн, 15 күн деген аралыкта көрө баштайт. Башында ооруларыбыз бир аз артып, ага карабастан акырындап жасоо зарыл.